Бейшенбай Усубалиев жүрек суға ағып баратады. Естелік саға, ескеріп қара, естелік жазған деген тамға. О деген тамға тегерек, оқудан башқа не керек? Гүлдөй өз, гүлдөй жайына, өткен өмір келбейт қайра. Оқучылық құрақтағы күнделіктен. Қайсы класста екенім есімде жоқ. Айтор, ақырқы сабақ болса керегілі. Ежей сабақты мұнеме баштайын деп, оғызын ептеп келетқан деле Замира классқа өңілді ұйылап кіріп келді. Барымыз делдейдік. Ежей да делдейді. Замира екі қолы менен бетін басты да өңілдеген бойдың партасына жөнеді. Партаға өктеп алып, оға бетер өңілдеп кірді. Ежей бізді қарап елейді, біз ежейді қарап елейгенден елейдік. Bir малда ал есіне келе қалды да, астаға басып Замираның жанына келді. Сайым не oldu? Деді өзінен қорққандай. Теге ушын еле күтіп жатқансып, жанағыдан да беш бетер өңгіріп қойы берді. Ече айласы кеткендей бар өзді бер айландыра қарап oldu да, қайра Замираға қайрылды. Замира, деді еркелеткендей атынан шақырып. Қой еме, ұят. Чоң еле қыз. Қына айтшы, сайым не oldu? Дағы басылбады, былқ етіп қойбады. Өңілдеп атқан сыйт, өңгіріп атқан сыйт, бірақ дошы бөлекчі. Күйіттілі сезілбейді. Еже бір нәрсені тойды ба. Жүрі чешікке, деді қолтығынан сүйей. Сал. Замира қаршылық қылбады. Байлы ұшынтпейсің бі дегендей орнынан шып тұрды да, епілдеп ешікті көздей жынады. Дағыл бетін бекен басып алған. Қантып жығылбай басып баратқанын біліп болбайды, ежей артынан жөнеді. Екеуі ертішіп шығып кетішті, бір-бірімізді сұраулы тіктешіп біз қала бердік. Көтпейлі екеуі ертішіп қайра кірішті. Замира илабай қалыптыр, беті де açық. Бірақ бізді қаралады. Негедір ұялғандай, қысылғандай жалтақтап жерделі қарайды. Қайпастағансып қарайды. Ордыңа отыра бер дегендей ежей аға ишарат қылды. Замира орнына ұшып жетті де отыра кетті. Эже босоғының жанында біразға тұрды да, бізді бейір сыя айландыра қарап. Баяманов, бері шықшы, деді сұрданғандай. Саламат ечақтан берілі мұны қымайып күтіп атқансып, орнынан атып тұрды да шыпылдай жөніп қалды. Эже үнді бөді. Жөңіна сұрдана тіктеп қойды. Эжейдің үні де сұрданғандай, ырайы да сұрданғандай көрінет, бірақ қар деле байқалбайды. Түгіл күлкісін тыя албай, атайы сұрдан отқандай, сұрдана тіктеп қойды да, үнді өстен жүрі дегендей ешікке жөніп қалды. Қылтыя басып Саламат ерчіде, ештеке түшінбей біздің башыбыз маң. Бірде бір-бірімізге сұраулы елейсек, бірде Замираны тіктеп елейбіз. Замира үнді өйді, жер қарап отырады. Біз менен еш бір іші жоқтай. Ушентип суроолуу тиктешип отуруп, чуручу түшүргөндү да унутуп калыптырбыз. Демейде мугалим жокто классты өч көтөрүп жиберчү эмес белек. Бүгүн ушинтип ойлонуп, акырындан уйгунуп, эч кимибиз сыртка чыгарбасак да, көзгө көрүнбөгөн, кулакка угулбаган кандайдыр бир толкун бири-бирибизге жеткирип, ошол толкун жеткирген кабардан улам жаңыдан гана көөлдөй баштаганыбызда эжей кирип келди. Бейкапар. Эштеке болбогондой, эштеке сезбегендей сабакка киришти. Биз ого бетер таңдандык. Түгүл чочулай да баштадык. Бирок сабак деген сабакта. Бара-бара алаксып кеттик. Саламат да эстен чыгып кеткенсиде. Коңгуроого аз эле калды. Муну биз оң эле билчүбүз. Сааты жок эле билип койчубуз. Бизге кимдир бирөө шыбырагандай болчу. Биз аны көрчү эмеспиз. Ал бир туруп алда кайда жакшынып алып шыбыраса, bir turup içibizde oturup alıp şıvıragандай tuyulчу. Şıvırın деле укчу эмеспиз. Анткени доош угулчу эмес. Жөн шыбырап аткандай tuyulчу. Анан дептерлер шуудурай баштачу. Өзүбүз болсо өзүбүзгө ээ боло албай, кыйшалаңдай баштачубуз. Бүгүн да дептерлерибиз шуудурап, өзүбүз кыйшалаңдай баштадык. Дал ушул маалда Саламаттын башы кылтыйды. Адегенде башын кылтыйтты да анан акырын кирип эжейди суроолуу тиктеп туруп калды. Эжей отура бер дегендей башын жаңсап койду. Баягындай эле кылтыя басып барып Саламат ордуна отурду. Бу да бейкапар.
Eşteke bolbogondoy, eşteke bilbegendey. Jok, yüzü albirat, kızarıp çıkıptır. Eşikte suukta жүрген baykuş dep oylop koyduk. Haňyça qoňuraw kagyldy. Jamyrap eşikке çykdyk. Berki öýüzdün baldary özübüzçe getjübüz, Salamat da biz menen getjü. Özübüzçe bölünüp çygarybız menen Salamatga jabışyp jatyp kaldyk. Hey, emne boldy ya? Aýtsaň, emne boldy? Sizler hiç kimge aýtbaýsyňarmy? Dedi al symyktana. Jok, aýtbaýbys. Barybız bir owuzdan çuwuldap jüberdik. Aýtsaňar meni öldüret, dedi al ogu beter symyktana. Ejey de hiç kimge aýtma degen. Direktor da aýtma dedi. Aýtsaň dedi. Öňkü başyn bırıştırap başyn çakap koydu. Biz eleýgenden eleýe karap kaldyk. Aýtbaýsyňarmy? Dedi Salamat kaýradan söz tappay kalganday. Aýtsaňar, çöçüganday başyn şak götürdü. Aýtsak, ittin katyny bolaýyn degileçi? Biz jawla kıykırdık. İttin katyny bolaly, ittin. Ah, Salamat sanasy tınganday bizdi aýlandyra bir karap aldy. Andan kadalanyny dile baýkay albadyk. Teskerisinçe birisi symyktana birisi kandaýdyr bir tartynyp kysynyp jatkanday. Bilesiňerbi? Dedi akyry, akryn öz sözünden özü uyalganday kymyrylyp. Anan kapysynan lapdyga, bilesiňerbi? Men öpdüm. Zamirany. Bizge köçkü kör edip köçüp ketgendey tuyuldy. Ya! Ozubuzda açıp Salamatty aňyraya tiktep kaldyk. Kantip? Dedik anan özübüzge gelip. Çyny ele, dedi al bizdi ugu ukpay. Öpdüm. Gelesem ele aldyman çıga kaldy. Anan öpküm gelip ketdi. Kolumdu betine tegizip jüberdim. Beti temmele jup jumşak eken. Jup jumşak. Betini alakany menen sypalap ketdi. Meniki anday emes. Jup jumşak. Bizdikinde sypalady da sizlerdiki de anday emes eken. Anan kolumdu öp aldym. Hal jindi eken betim basyp ele ýylap jüberdi. Hey jindisiňbi? Emne ýylap atasyň dedim. Sen öýbediňbi deyit. Kaçan öpdüm? Men kolumda ele öpmedimbi dedim. Owa saga öpdüň deyit al kaýra. Anan apam aýtam, hazır eriştip gelem dep ýylap üýüni közдөй getdi. Men akryn kult edip klaska kirip ketdim. Apasy gelse öldüm go dep oturgam, gelbepdir. Salamat guduňdap süýündi. Görmediňerbi? Öz ele geldi go öňüldep. Salamat jer suwga batpay turdy. Biz de batpay turdyk. Salamat taptakır özgörüp ketkendey sezildi. Özüne özü okşuşpoýdy. Sürdü, jadyraýdy. Hıray peşine degen jok. Ber gana jadyraw kalganday. Birok sürdü. Biz suktandyk. Hany suktana karap turdyk. Hem nege? Bilbeýmey. Birok suktana tamşana karap tura berdik. Öýüne bargan emes okşaýdy, dedi Salamat dagy ele süýünüp. Jön ele ýylap jüre bergen okşaýdy. Ejey gele aýtgan okşaýdy. Hey janaçy, ýylap ejey menen çygyp ketgendeçi. Ejey uruşdy. Bir kızykdaý uruşdy. Direktorga alyp bardy. Hiç kimge aýtbagyn dedi. Hemi direktor öldüretgo dedim. Hey öldürgen jok. Öldürmek dursun güldü. Güldü? Emnege? Jön ele. Emne üçin öbösüň deyit. Bilbeýim dedim. Öpkündü bilesiň anan emne üçin öpkönüňdi bilbeýsiňmi deyit. Bilbeýim dedim. Bilbeseň kantip öpdüň deyit. Kolumdu betine tegizdim. Anan kolumdu öpdüm dedim. Al iya deyit. Boğru ezilip güldü. Ölüp keteyin güldü. Kayra aýtçy dedi. Kolumdu betine tegizdim anan kolumdu öpdüm dedim kayra men. Anan kolumdu öpsüň ele burkura uýlap ýydyby dedi al. Ogu beter gülüp. Owa, ýylap jüberdi dedim men. Hey çydabaý baratsaň aýt. Katyny alyp bereli dedi. Keregi jok dedim. Munuň uýat dedi anan. Menden bölek janyn ukpasyn. Hiç kimge aýtbagyn. Aýtbaýym dedim men. Salamat ediriňdep keletdi. Biz kapısından başka bir düýnege kabylyp kalgansyp bir taňdansak, ne bir tawuşmakdy,
Не bir тоңгуюк дүйнөгө кабылып калгансып сайрап келаткан саламатты делдее тиктеп бери суктандык. Бизди кандайдыр бир кереметтүү бороон будала учуруп бараткандай болду. Саламат үйүнө бурулду. Ал өйдөкү айылда жашачу. Саламат эмес мына бул бүтүндөй жарык дүйнө бурулуп кеткендей болду. Биз менен сыймыктануу коштошту. Эми ойлосом коштошуп атканын билбей эле коштошкон көрүнөт. Биз да ооз учунан коштошкондой болдук. Баарыбыз аны жабыла суктана карап узатып турдук. Ал сыймыктана басып баратты. Баспай эле каалыгып учуп бараткандай туюлган саламатты карап туруп, биз эсибизге келе албай жаттык. Алар узаган сайын биздин ичибиздегилерден улам бирин өзүнө жутуп алып аткансып, эңшерилип бараткансыдык. Акыры аны узата карап турдук да, анан эмне турабыз деп бири-бирибизге суроолуу тиктедик. Үндөшпөстөн өз жолубузга түштүк. Ындыныбыз өчкөн, сөздү эмнеден баштаарды билбей, башты жерге салып шылкыйып келатабыз. Мен ошондо бир нерсени баарыбыздын ичибиз күйүп келатканын туйдум. Эмнеге? Билбейм. Айтор ушул мезгилге чейин биздин көтөнүбүздө жашап келген эч кимге ыраа көрбөс кандайдыр бир керемет нерсени кимдир бирөө жулак качып кеткендей болду. Ардандык. Атүгүл Мурат чыдай албай кетти көрүнөт. Үйүнө бурула берерде «Өптүм деп коет», деди кыжырдана. Өз колун өөп алып. Муну укканда биз негедир сүйүнүп кеттик. Сүйүнгөн боюнча бири-бирибиз менен коштоштук. Үйгө жалгыз келатам. Бир кезде капысынан эле оң колум чымырап анан ысый баштады. Ал ысык нерсе колумдан башталып, көөдөмдү көздөй өртөп бараткансыда. Жүрөгүм болкдой түштү. Мен колумду, көөдөнүмдү көргөн жокмун. Карабадым, бирок негедир саламаттын бетине окшоштурдум. Ал оолонгон, кыпкызыл. Таңдандым. Таңданып келатып, тык токтодум. Колум биринчи жолу качан ушинтип чымырап ысыганы капысынан эсиме шактей түштү. Негедир уялып кеттим. Анда да класста отурганбыз. Тыныгуу маалы болчу. Ракат менин артымда отурчу. Ал сүрөткө түшүп, анысын жанындагы отурган кызга көргөзүп жатыптыр. Негедир менин да көргүм келип кетти. Артка бурулдум да, «Берчи ма көрүп берейин», дедим. Ал ала бер дегендей үндөгөн жок. Колумду сунуп мына алайын дегенимде ал уялам, деп тызылдап жиберди да сүрөттү кармаган колумду бети менен баса калды. Сүрөттүн үстүндө колумду баскан анын бети. Колумдун үстүндө жуп-жумшак бир нерсе бүлк кетип дем алып жаткандай болду. Колум дирт эте түштү. Дирт. Колумду тартып ала албай калдым. Кыймылдабай калгандай. Рахат болсо башын көтөрбөйт. Билинер билинбес жылмайып кылтаят. Бир кезде башын акырын көтөрдү да, эми ала бер дегендей, колумдун алдындагы сүрөттү аста жылдыра кетти. Ала албадым. Бурулуп да кете албадым. Жаны кетип, колдоюп калгансыган колумду ракатты тиктеген боюнча акырын тартып алып келаттым. Азыр да колум эч нерсени сезбей колдоюп тургансыда. Коркуп кетип силкип көрдүм. Кыймылдайт экен. Санаам тына түштү. Эртеси саламатка бардым да, «Айтсаң?» дедим, эч кимге угузбай, кумайсыздана. «Колуң ысыды беле? Өпкөндөчү?» «Билбейм», деди тиги түшүнүп-түшүнбөй инин кошуруп. «Мени анда тоо кыруп кеткен?» Түшүнбөдүм. Кайдагы токту айтып атат деп кыжырым келди. Эми ойлосом, саламат көпкө чейин тактан түшпөй, сайран куруп жүрүптүр да. Эч кимге айтпа деген ыймандай сыры бүт класска түгүл бүтүндөй мектепке жайылып кетти окшойт. Ал буга кудуңдап сүйүнүп жүргөнсүдө. Чын эле, бул сыр бүтүндөй мектепке жайылды беле, буга саламат жер сууга батпай дирдеңдеп жүрдү беле. Мен муну азыр так билбеймин. Болгону, ошондо бизге ушундай сезилгенин гана билемин. Биздин кыздар кызык эле. Биз эркек балдар бири-бирибиз менен канчалык чукчуңдашып чокуша кетпей эле, баары бир эч нерсе болбогондой, баарыбыз чогуу жүрөр элек. Кыздарыбыздын биз сыяктуу чокуша кеткенин деле көрбөдүк. Бирок алар өз-өздөрүнчө бөлүнүп, топ болуп жүрөр эле. Ушул ар бир топ күн сайын Замираны карап алышып, өз-өздөрүнчө күржүңдөшүп киришчү болду. Өңгөсүн билбейм, мага эртеси эле класс түгүл
Бөт дүйнө өзгөрүп кеткендей туюлду. Бөт дүйнө саламат эмес, Замираны суктанып да, ичи күйүп да, аяп да карап жаткандай болду. Кызык. Ошол окуядан кийин мен бир да жолу Замираны тике карай албадым. Бирок мен анын жүзүн ушунчалык көргүм келчү. Саламат өпкөндөн кийин бети кандай болуп калды экен деп ойлой берчүмүн. Коркконум деле жок, ичим деле күйгөн жок, аяганым деле жок, бирок эмне экенин алигиче билбеймин, негедир тартындым. Замира болсо кыздарга көп кошула албай, негедир комайсызданып жүргөнсү да. Азыр кээде эки көзүмдү бекем жумуп алып, Замиранын ошондогу баскан турганын элестетем. Кулагымды төшөп коюп, анын айткандарын, үнүнүн доошун, шыңгыр, уяң күлкүсүн угам. Ушулардын баарын элестетип эске салсам, ошондо Замира эч бир комайсызданбай эле, тескерисинче, бул дүйнөгө батпай сыймыктанып жүргөндөй сезилип кетет. Азыр ойлосом байкуш Замира ошондо өзүндөгү, биздин ар бирибиздеги бүт дүйнөдөгү өзгөрүшкө кантип туруштук берип, кантип көтөрүп жүрдү экен. Эркек балдар кызык эле жан экенбиз да. Мен муну Саламаттын өнөрүнөн улам айтып атам. Ал кийинчерээк айткандарын улам өзгөртө берчү болду. Адегенде колун Замиранын бетине тийгизип анан тийгизген колумду өптүм деген болчу. Эртеси эле жок, өз колумду өөп туруп, ошол өпкөн колумду Замиранын бетине тийгиздим дей баштады. Көп өтпөй, эч бир кол солумду өпкөн жокмун. Артынан акырын аңдып бардым да, бетинен өөп алып, тызылдаган бойдон качып кеттим деп кирди. Эртеси болсо дагы башкача. Буга кыжыртанган Мурат: атасынын башы, дечү кыжына. Өз колун өөп алып. Биз бара-бара унута баштадык. Саламат да мактанбай калды окшойт. Биз жайкы каникулдан кайтып келгенде мектебибиз таптакыр өзгөрүп кеткендей сезилчү. Өзгөчө кандайдыр бир табышмактуу жыттык кантип унуталы. Биз ала келчү элек же парта, терезелердин сырларынын жытып эле, айтор ушунчалык жагымдуу, ушунчалык сүрдүү жытка калчубуз. Азыр көчөдөн кичинекей мотурайган окуучуну көрүп калсам, же мектеп деген сөздү эле уга калсам, ошол жагымдуу да сүрдүү да жыт мурдума буруудай түшөт. Атүгүл мына азыр ушул саптарды жазып атканымда да ошол жыттык кадимкидей искип аткансыймын. Ал жыт мени куду мээрман энедей өз бооруна тартып, бери кел деп өзүнө чакырып аткансыйт. Анан эле жыт өз күчүн жоготчу эле, же биз жытка сиңип кетчү элек айтор. Бара-бара биз ал жытты сезбей калчубуз. Бул жыттын тарап сиңип кетиши менен баягы мектебибиз кадимки эле баягы мектебибизге айланып кетчү. Дал ушул жыт сыяктуу эле Замира менен Саламат чачкан нурдуу жыт да бара-бара унутулуп бараткандай болду. Анын үстүнө биз улам чоңое баштабадыкпы? Баарыбыз тең эле өзгөрбөй баягыдай калган сыяктуубуз, бирок ушул эле маалда чоңоюп да бараткансыйбыз. Чоңоюп баратканыбызда дайыма эле билине берчү эмес. Каникулдан кийин гана билчүбүз. 3 ай каникулда жүрөр элек, анан окуу. Баарыбыз келебиз. Чоңоюп калганыбызды ошондо билчүбүз. Окуу башталчу. Окуу башталгандан кийин эле билинбей калчу. Кудай эле баягы жагымдуу да, сүрдүү да жыт сыяктуу. Кайра кичирейип, кайрадан баягы кейпибизге келип калгандай туюла берчү. Анан кайра каникул, кайра окуу. Чоңоймой, кайра кичиреймей, кайра. Кийинчерээк биз эркек балдар чоңоюп келатканыбызды кыздар аркылуу биле баштадык. Балким мурда деле ушундайдыр, бирок биз аны элес албасак керек. Каникулдан кайтып келгенде эле кыздарыбыз күжүңдөшө башташчу болду. Жакшылап назар бурсаң, ар бир бала тууралуу күжүңдөшөт да кыткылыктап киришет. Эми ойлосом, биздин ар бир кыймылыбыздын, тырмагыбыздан чачыбызга чейинки кенедей өзгөрүүлөрдүн баары тең кыздарыбыздын көз алдынан өтүп турчу экен. Алар ар бирин көзөмөлдөп, текшерип, тескеп турчу экен. Көрсө алар өздөрүн өздөрү билдирбей, эне болууга ошондо эле көнтүрүп жаткан турбайбы? Бир жолу каникулдан келгенде адаттагыдай эле үймөлөктөшүп алып, көбүрөөп шыбырашып атышыптыр. Жандарынан өтүп баратып, эч бир элес албагандай кулак төшөп калдым. Карачы, деп жатат бирөө мага карата. Мунусу да чоңоюп калыптыр, мурду өсүптүр. Ай койчу, мурун да өсчү беле? Мурду эле ушундай болчу, деп шыбырады экинчиси. Жок,
Жакшылап карасаң, өсүптүр. Ушинтишти да адатынча кыткылыктап күлө башташты. Мен уялып кеттим да сыр бербей ары бастым. Аларга көрсөтпөй мурдумду улам сыйпалап коем. Билинбейт. Үйгө келер менен күзүгө карандым. Билинбейт. Мурункудай эле. Ата, мурун да өсөбү? Дедим анан атама. Өспөй койчу эле, деди атам күлүп. Өзүңдүкүн эле карабайсың, бу коңуп коюп кеткенин. Ишенген жокмун. Мурун кантип эле өссүн деп ойлоп койдум өзүмчө. Ушинтип жүргөн учурда кыздар бизди эми бөлөкчө чоңойто башташты. Күндөрдүн биринде эле кыздарды атынан чакырып кирдик. Кызык. Муну ким баштады? Буга ким үйрөттү? Эмне үчүн минтик? Азыр ушул соолду коем да жообун таппай түйшөлөм. Анан ичим күйөт. Атынан чакыра баштаганга негедир ичим күйө берет. Мурда фамилияларынан чакырчубуз. Атынан чакырабыз деген ой үч уктасак түшүбүзгө кирбеген. Анан капысынан эле атынан чакырып биз кыздарга жакындап бараттык. Бирок атынан чакырып биз кыздардан алыстап да бараттык. Бул да эчтеке эмес, кол беришип учураша баштаганды айтпайсыңбы? Бул да кайдан келди? Эмне үчүн келди? Мурда деле кол кармашчу элек. Ак терек, көк терек ойномой, кол кармашып алып тегерени ойномой, айтор оюн артынан оюн эле. Мектеп босогосун аттагандан баштап эле кол кармаша баштаганбыз. Анан анда алар кол эмес экен да. Кол эмес эле оюнчук турбайбы? Кызык. Анатомиядан берген эжей жүрөк көөдөндө жайгашат деп окуткан. Кыз эркек дебей баарыныкы ушул жерде жайгашат деп айткан. Мына, басып көрсөңөр, дүкүлдөп атабы? Ошол жүрөк болот деп оңой эле түшүндүргөн. Калп айтыптыр. Калп айтпаса да жаңылган окшойт. Аны да бирөө ушинтип алдап койгон да. Кыздардын жүрөгү алаканында болот турбайбы? Анткени учурашайын деп колун кармаганда кудду көөдөндөгү жүрөгүңдөй бөлк кетип дүкүлдөп атпайбы? Дүкүлдөйт да чымыратып жиберет. Эгер жүрөгү ушул алаканында болбосо, анда кайдан дүкүлдөмөк эле? Эжей жаңылыптыр да. Өзү эжей болсо да жаңылат экен да. Биринчи ким менен кол алышып учураштым экен? Эсимде жок. Бирок кол кармашып учурашканды эстеген сайын азырда туйлап аткан жүрөктү капысынан мыкчып алгансып бир дирт этип алам. Акыры оозубуз да, ооздон чыккан сөзүбүз да жүрөккө айланып бараткансы да. Айрымдарыбыз кыздардын атын жута баштадык. Акыры аяккы тамгаларын билдирбей бирден жалмап кирдик. Саламат жүзүмканды жүзүм дей баштады. Мурат Бөөканды бөө дей баштады. Саламат жүзүмканды жүзүм дегенде оозу дирт этип, жүзүм деген сөзү да дирт этип кетчү болду. Мурат да Бөөканды бөө дегенде оозу менен бирге бөө деген сөзү да дирт этип турчу болду. Эмне үчүн десиң деп Саламаттан сурадык. Мураттан да сурадык. Билбейм деди Саламат. Билбейм деди Мурат. Эмне экенин билбейм, жүзүм дегим келе берет дейт Саламат. Бөө дегим келе берет дейт Мурат. Эми жүрөк колдон оозго көчө баштады. Жүрөктүн кайсы жерде экенин билбейт деп анатомия эжейибизге тымызын нааразы болуп жүргөн маалда бир жадыраган эжейге туш келип калдык. Ал орус элден берет экен, жаңы эле бүтүп келиптир. Ушу жаңы эжебиз сабак бере баштады. Мурдагы эже агайларыбызга анча окшошо берчү эмес. Силер кызык экенсиңер, деди бир күнү ал таңдангандай башын чайкап. Балдар өзүңөрчө, кыздар өзүңөрчө ойнойт экенсиңер. Ушу кантип болсун? Чогуу ойнош керек да. Силер чоңойдуңар да. Душман эмессиңер, классташсыңар, туугансыңар. Муну эч кимибиз күткөн эмеспиз. Баарыбыз дымый түштүк. Кыздар да, балдар да. Эже, деди аңгыча баягы Эргул тынчтык. Биздин кыздар менен ойногучачы, борборуң менен. Сөзүн улай албай кыткылыктай баштады. Эмне? Деди эже эчтеке түшүнбөй. Жинди, дешти кыздар. Тынчтыктын эмне дегенин түшүнүшпөсө да. Биз балдар каткырдык. Биз деле анын эмнени айтып атканын түшүнчү эмеспиз. Ошо түшүнбөгөн бойдон мектепти бүтүп кеттик. Бирок бул сөздү укканда эле кыздар жинди деп чуулдап киришчү, а биз болсо каткыра баштачубуз.
Тынчтык бизден 3 жаш улуу болчу. Өзү ичинде кири жок, ак көңүл бала эле. Бирок шоктугунан, жалкоолугунан улам эки жолу көчпөй, акыры биз менен чогуу окуп калган. Ал бизден бөлөк чөрөөк эле. Кыздарыбызга да бөлөк чөрөөк тийишчү. Ошондуктанбы көбүнчө кагуу жеп калчу. Анан биздин жаныбызга томсоруп басып келчү да, биздин кыздар менен ойногуча борборуң менен ойногон жакшы деп нааразылана колун шилтеп койчу. Биз жабыла каткырып калчубуз. Эжей тынчтыктын сөзүнө анча деле назар бурбады. Бизди карап тура берди. Убадалашып алгандай баарыбыз бир маалда тып басылдык. Кана эмесе, деди эжей жадырай. Биз бир оюн ойнойлук. Макулсуңарбы? Биздин жоопту күтпөй эле, кана ар кимиң каалаганың менен отургула. Катып калгандай элейдик. Атүгүл шалдая да түштүк. Кыздар да балдар да. Кана эме? Деди эжей ого бетер жадырап. Уялбагыла? Болуп туранда, мен досканы карап турайын. Эжей досканы карап былк этпей туруп калды. Эжей аркырары менен биз ого бетер катып калдык. Кыймылдагандан, атүгүл дем алгандан корккондойбуз. Бир кезде Саламат ордунан турду. Анан Мурат, анан Тынчтык. Айтор апыр-тапыр эле болуп калдык. Эмне экенин билбейм, кыздардын эч кимиси ордунан козголгусу келбеди. Ошондуктан апыр-тапыр кыйлыга созулуп кетти. Кыткылыктаган тымызын күлкүлөр, доошуна бүткүл ааламды батырган тымызын күлкүлөр. Бир мезгилде Саламат бозоруп келип кайра менин жаныма отуруп калды. Ал Жүзүмкандын жанына баарынан мурда жеткен эле. Ал жетери менен Мурат ордунан ыргып турган. Бирок Жүзүмкан жанына жуутпай жатты. Өжөйт бодубу? Ушул сөзүн улам-улам кайталап көгөрүп жатып эптеп отурган эле. Ал отурары менен Жүзүмкан ордунан ыргып турду да, ырахаттын жанындагы бош орунду көздөй тызылдады. Саламат бозорду да калды. Анан мени көздөй басты. Мына азыр кыжынып отурат. Жанын коерго жер таппай отурат. Саламат да кызык. Отургусу келбесе, отургусу келбей койгондур. Буга неге мынча күйүп пушат дейм да. Байкуш Саламат неге мынча түнөрөсүң? Баарыбыздан мурда кыз өбүгө жараган сен элең го. Эми ошол эч кимди көзүңө илбей дердеңдеген заманың кайда? Жүзүмкан заматта күм жам кылдыбы? Түнөрө кыжынган Саламатты карап туруп бир таңдансам, бир боорум ооруду. Аңгыча апыр-тапыр бүтөп, билинер билинбес кыткылыктаган күлкүлөр гана калды. Ошондо гана эже жүзүн бизге бурду да, баарыбызды айландыра бир карап алып, класс ичин толтура жарк этип күлүп койду. Анан эч нерсе билбеген, укпаган кишидей сабак өтө баштады. Сабакка алаксый баштадык. Кызык. Бир кезде мен өзүмдөн өзүм эле жүдөй баштадым. Кежигем бүлк-бүлк эте түштү да ысып кирди. Ысык өрдөп баратты. Баягы, дедим өзүмчө күбүрөп. Жалт арт жакты карадым. Ошол экен, бүйкан экен, мени тиктеп туруптур. Ыйлап аткансыган көздөрү менен карап туруптур. Бүлк-бүлк этип күйүп жаткан көздөрү менен тиктеп туруптур. Көзүбүз чагылыша түштү. Ал жер карап калды. Мен бери бурулдум. Кайра карадым. Жанында кудуңдаган Мурат отурат. Бүйкан ага назар да буруп койгон жок. Терезе жакты ойлуу карап отурат. Мурат кудуңда отурат. Негедир ичим ачышты. Мурда оюма түк келчү эмес. Бүгүн негедир ичим ачышты. Бүйкан мени канча ардантпады да, бул үчүн өзү канча таяк жебеди. Класста отурганда эч нерсе дебесем деле, карап туруп эле тилин суна кетер эле. Сени карап тур, дечүмүн муштумумду кезеп. Тараарсың. Төтөн чачымды алдырып, башымды тасырайтып баргандачы. Жанымдан ары өткөндө деле башымды сылайт, бери өткөндө деле башымды сылайт. Үндөбөй эле сылап кете берет. Буга кыздар күлөт, шылдыңдашып, балдар да күлүшөт. Мен жүдөйм, арданам. Анан жүрүп отуруп эле минтпей калды. Мени таптакыр унутуп калгандай. Эми ойлосом буга арданчу экенмин, жана да сагынчу экенмин. Ооба, эч нерсе байкабагандай, менин бар жогумду унутуп калгандай. Жок, унутпаптыр. 7 класстан жардамга сакмалга бардык. 2 автобустабыз, кыздар бөлөк, балдар бөлөк. Бир жерге келгенде токтоп, жерге түштүк. Кыздар түшпөдү. Терезеден башын салаңдатышып, бизге момпосу ыргыта баштады. Мен да жерде тургам,
Бир кезде эле мени арт жактан бирөө теше тиктеп тургандай болду. Артымды жалт карадым. Терезеден башын салаңдатып бөөкан карап туруптур. Кайра бурула албай калдым. Алда көзүн ала кача албады. Анан көздөрү жайнай түштү. Бирок үндөбөдү. Ошо жайнаган көздөрү менен жейсиңби меген дегендей момпо суюн суна кетти. Бара албадым. Негедир баргым келбеди. Бурулуп басып кете да албадым. Аңгыча жүргүлө түштүк деген үндү уктум да сүйүнүп кеттим. Анан экөөбүз машинанын үстүндө чогуу бардык. Бири-бирибизге ооз ачканда жокпуз, атүгүл карашканда жокпуз. Жетер жеткенче менин желкем бүлкүлдөп барды. Экөөбүздү эки короого бөлүп кетти. Мен буга сүйүндүм да өкүндүм. Бүттү, ушундан бери сүйлөшпөйбүз. Ооз учунан учурашкан болобуз. Ал мага кол бербейт, мен ага кол бербейм, бирок ал дайым эле менин жанымда тургандай туюла берет. Биз бет маңдай туруп учурашпайбыз. Ал мага дайыма артымдан салам берет. Салам берген ушул тиктеп калат. Бүлкүлдөгөн көздөрү менен менин желкемди бүлкүлдөтүп тиктеп калат. Азыр да астыртан тиктеп отурат. Мен аны карабасам да, муну андан сонун туюп отурам. Жанында кудуңдап Мурат отурат. Биз ошентип чоңоюп келаттык. Кыздар бизди чоңойтуп келатты. Буга жадыраган эжейибиз кошул ташыл болуп отурбайбы? Биз кыздарга жакындап барабыз, биз кыздардан алыстап барабыз. Биз кыздарга жакындап жана алардан алыстап баратканда, алар билинбей эле биздин бир бүрчөгүбүзгө айланып кетишиптир. Ар бири. Кызык, эми ойлосом, акыры мектепти бүтөрүбүздү, баарыбыз чилдей тарарыбызды биз ошондо эле билчү экенбиз. Бирок кемебизге болбосун таптакыр ажырашпай эле ушинтип чуулдашып чогуу жүрчүдөй туюлчу. Кокус Непада мен бир башка планетага кетип калсам, ушу кыздардын баары менден ажырабай, мени менен чогуу кетчүдөй, алар мени менен чогуу кетүүгө милдеттүүдөй, мен болсо аларды ала кетүүгө толук акыллуудай сезилчү мага. Саламат да ушинтип ойлочу экен. Мурат да, Турдубек да. Биз бири-бирибизге таптакыр окшош эмес болчубуз, бирок ушул жагынан келгенде коёндой окшош элек. Баарыбыз тең. Ар бирибиз бир эле маалда ар башка планетага учуп кете турган болсок, ар бирибиз бир эле маалда кыздардын баарын тең өзүбүз менен ала кетебиз. Биз буга толук акылуубуз. Кыздар болсо милдеткер. Анткени алар биздин гана кыздар эмеспи? Биз чын эле ушинтип ойлочубуз. Көрсө, бул сезим менен акылдын, мээ менен жүрөктүн жадыраган тилек менен жылас турмуштун жандуу кагылышынын башталышы эле экен. Эми ойлогондо жүрөгүм тыздей түшөт. Жүрөктүн тыз деши менен бажырайган Саламат көз алдыма тартыла калат. Бир күнү ал сабактан кийин баарыбызды алып калды да чөнтөгүнөн кызыл жаян болгон бир баракты сууруп чыкты. Бул эмне? Деди анан барактагы сүрөттү кол менен нукуп. Бычак? А булчу? Ал бычак сайылып турган кыпкызыл нерсени нукуду. Таппадык. Хай байкуштар, деди Саламат эрдемсий. Ушунда билбейсиңерби? Бул деген жүрөк. А бул андан аккан кан. А бул бычак эмес, канжар. Мен сен үчүн жүрөгүмдү жара тартам дегени. Кайрадан сүрөткө үңүлдүк да таңыркай баш чайкадык. Мына ушул кагазга кат жазамын, деди Саламат. Бирөө жуулуп кетчүдөй аны алдына жылдырап. Жүзүмгө. Жазмак болду. Жарданып карап турабыз. Кызыл сыя бергиле, деди буйруп. Бердик. Отурду. Эчтеке жаза албады. Жазмак түгүл баштай да албады. Ой, колуң калтырып жатпайбы? Деди бир кезде Мурат чочуп. Чын эле? Дедик биз жабыла. Титиреп жатат. Саламат отура берди, анан ордунан ыргып турду да. Бул жерден болбойт экен. Жүргүлө токойго. Чубап токойго келдик. Саламат өбөктөп жазууга камырды. Дагы эле жаза албай койду. Ой, деди Мурат дагы чочуп. Ой, дагы эле колуң калтырап атпайбы? Биз тигиле карадык да акырын шыбырадык. Чын эле? Саламат назар бурбады. Анан туруп эле туталана кетти. Жолугула дейм. Биз таңдана бери бастык. Жолдо келатканда Мурат кыжынды. Өзү жаза албайт да, кишиден көрөт өкүрүп. Колу калтырап атса атасынын башы. Саламат катты жазды беле,
Kaydan? Salamat жазмак түгел, баштай албай туталанып жүргөндө Жүзүмханга bir baladan болгондо да коңшу райондогу ата бабабыз тааныбаган bir baladan кат келип калбаспы? Бул биздин кыздарга келген биринчи кат эле. Көчкү көр этип, дагы бир жолу көчүп кеткендей болду. Эңшерилдик да аңырап эле бош калдык. Ал кат Жүзүмханга тийбептир. Биринчи кыздар советине, андан директорго жетиптир. Байкуш Жүзүмхан ошол катты колуна алып бир кармаган жок. Дене бою чымырап көз жүгөрткөн да жок. Аны эч кимибиз көргөнүбүз жок. Бирок баарын уктук. Ким жеткирип келип жатканын билбейбиз айтор. Кандай кат экени алаканга салгандай эле дайым болду. Бул кат да кызыл жаян экен. Мында да жүрөк менен канжар бар дейт. Анан ошол катта биз ошондо ичибизден шыбырагандан да тартынган, шыбырамак түгүл, шыбырайлы деп ойлогондо эле дене боюбуз чымырап дерт этип алчу сүйөм деген сөз бар дешти. Бул кабарды угарыбыз менен Саламат эсибизге түштү. Ал негедир мектепке келбей жаткан. Оору беле же бир жакка кетти беле эсимде жок. Айтор, бир нерсенин шегин билгендей, көптөн бери сабакка келе элек эле. Балдар Саламатты издедик. Издегенибиз ушул, аны аядык. Кыздар да аяшты. Өзүбүздү Саламаттын алдында негедир күнөөлүү сездик. Жүзүмханды баарыбыз, балдар да кыздар да жектеп жаткансыдык. Саламат үчүн деле эмес, а башка баладан болгондо да эч кимибиз тааныбаган баладан кат алган үчүн. Бул балдар үчүн да, кыздар үчүн да катуу сокку болду белем. Анын күчүн мындан көр, эч кимибиз Жүзүмханга барып бул эмнең деп айта албадык. Айтканы мындай кой, өзүбүз айыптуудан бетер аны тике кароодон айбыктык. Болгону, сен да ушинтесиңби? Ушинттиңби, жүзүм? Дегендей, астыртан жалооруй карап калабыз. Эмне кылайын? Менде не айып дегендей, Жүзүмхан да жалооруйт. Чын эле, анда эмне айып дейм да? Көрсө, ал баланы Жүзүмхандын өзү да тааныбайт экен. Болгону, нарындан бери экөө бир машинада чогуу келиптир. Жүзүмхандын аты жөнүн сурап алыптыр. Анан ал ары Кочкорго кетип, Жүзүмхан машинадан түшүп кала бериптир. Муну бизге Жүзүмхан кийин мектепти бүткөндө айтып берди. Биз ошондо Жүзүмханды да аядык, баарын аядык. Түгүл бири-бирибизди да аядык. Ошентип, Жүзүмхан бизди адаштырып кетти. Ал бизди мурда эч бир көрбөгөн жерге алып барып, ата бабабыз тааныбаган, түгүл тилин түшүнбөгөн элдин арасына таштап салгандай болду. Кат бизге эле бүлүк түшүрбөптүр. Бир күнү сабактан бир аз кечигип калып, класска эңтеңдеп чуркап келатсам, так эле кире бериште директор эжейибиз менен Жүзүмхандын апасы туруптур. Директордун жаалы катуу. Же кире албай, же бери кача албай, мен да туруп калдым. Алар мени эле салышпады. Директор Жүзүмхандын апасын ээрчитип класска киришим керек деп жалданып жаткансыйт. Эжеи безилдеп киргизбей жатат. Жүзүмдү аягыла, дейт ал жалдырагандай. Бул коркунучтуу деле эмес. Балдар чоңоюшту да. Эмиттен асыл сезимин өлтүрүп таштасаңар, убалы кимге? Тигиге да. Тигинен ким? Кат жазган балачы. Аныңдын бизге эмне кереги бар? Директор ого бетер каарданды. Экөөбүз ушул мектеп үчүн гана жооп беришибиз керек. Директордон эч нерсе чыкпасына көзү жеттиби, эжей Жүзүмхандын апасына кайрылды. Жок дегенде сиз аясаңыз боло, деди үнү кардыга. Сиз энесиз да. Менин колумдан эмне келет айланайын дегендей, ал өндөбөстөн жалооруй тиктеп койду. Сенде педагогдук касиет деген барбы? Деди директор Жүзүмхандын апасына кайрылганына кыжына. Эжейди өзүнчө бөлүп, ары ээрчитип барды да, ушинтип жүрүп мектепти бүтпөй тууп салса, ким жооп берет, я? Ошондо көрөм асыл сезимиңди. Мен уялып кеттим. Анан эч нерсе түшүнбөй өзүмчө таңдандым. Кызык. Кат келсе эле анан эмне, тууй бермек беле? Кызык. А сизде, деди эжей тигинин кебин оозунан жулуп алып, сизде педагогдук абийир барбы? Ушинтип айтууга кантип дитиңиз барды? Өзүңүздүн окуучуңузду, кызыңызды, мен муну бул жерде калтырбайм. Калтырбасаң, деп директор сөзүн жутуп алды да, классты көздөй жөнөп калды. Бирок эжей аны үлгүртпөдү.
Андан мурун өзү жетти да класска баш багып бирөөнү чакыргандай болду. Жүзүмкан атып чыкты да директорду бир карап, апасын бир карап, эмне кыларын билбей жалдырап катып калды. Директор сүйлөөгө оозун эптеп келатканда эле эжей Жүзүмканды колдон жетелеп эшикти көздөй жөнөп калды. Мына, деди директор алаканын жайып, даттанып аткандай. Көрдүңүзбү? Мен бир жамандыкты ойлоп аткансып, мени көрө коюп өкүрдү. Эмне аңдып жүрөсүң? Оңдубай эле, кечигип. Ha эмнеге кечигесиң? Жанагы өзүнүн качан өлөрүнөн башканын баарын жок, жок. Качан өлөрүн да билген атаң сени эртерээк оготуп койгонбу я? Ызаландым. Жооп бербестен көңк мыңк этип класска бурулдум. Сабак көңүлсүз өттү. Баса, бул күнү Саламат да келиптир. Укканбы, укпаганбы билбейм айтор. Ындын өчкөнүн деле байкаган жокмун. Күндөгүдөй эле чогуу тарадык. Көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Көпүрөгө жеткенде Саламат баягы бизге көрсөткөн барагын чөнтөгүнөн шарт сууруп чыкты. Баарыбыз жабыла тиктедик. Ар кимибиз өзүнчө шыбырай кеттик. Жаз элек экен. Саламат баягы жүрөктү узакка карап турду да бырыштыра кармады. Ар бирибиздин жүрөгү зыркырай түштү. Ал муну сезгендей, бырыштырууга кудурети жетпегендей, аны кайра жазды да жүгүргөн бойдон сууга кетти. Кагазды сууга салып жиберди да үйүн көздөй жөнөп калды. Артын караганда жок. Биз эңги деңги абалда агып бараткан кагазды таңыркай карап туруп калдык. Агып баратат, калкылдап баратат. Жүрөк кыпкызыл болуп калды. Жүрөк экени билинбей калды. Суу канга боелуп калгандай сезилди. Кан агып жаткандай болду. Суу эмес эле кыпкызыл кан агып аткандай. Жүрөк көрүнбөй калды, агып кетти. Ошондо гана биз ары бурулдук. Саламаттын караны да көрүнбөйт. Үйүнө жеткен окшойт. Билген окшойт, деди тири карагыбыз Мурат. Эмнени? Катты да, жүзүмгө келгенчи. Биз үндөбөй баш ийкедик. Бирок кызык, эртеси эле биз Саламаттан куду кечээгидей сүрөттү алып жүргөнүн көрдүк. Ишенбедик. Куду эле кечээги сүрөт. Кайдан келип калды деп таңдангандай баш чайкадык. Бул жаңы, деди ал түшүнгөндөй. Түндө эле тарттым. Мурат жыла басып, анын жанына барды да акырын: "Маада бирди тартып бербейсиңби?" Саламат бир азга үндөбөй туруп башын чайкады. Тарта албайм. Эмне үчүн? Билбейм. Мына тарткан турбайсыңбы? Бул өзүмдүкү. Башкага. Саламат кечирип кой дегендей Муратты жалоорой тиктеп турду да кайрадан башын чайкап койду. Ай. Мурат колун бир шилтеп алып ары басып кетти. Азыр классташтарымдын алды 5-6дан, балким мындан да көбү бардыр. Балалуу болушуптур. Баланын эмне экенин билбеген, түгүл билүү тууралуу түк ойлоп да койбогон бир кездеги муутураңдаган балдар. Баарынан кызыгы, классташтарымдын эч кимиси бири-бирине үйлөнүшкөн жок. Мындан да кызыгы, ушу классташтарым кийинчерээк түшүмө көп кирчү болду. Жөжөлөрүн калкалаган тооктой болуп, түшүмдө биз дали кыздарыбызды баягыдай эле чыйпылдап коргоп жүргөн болобуз. Чочуп ойгономдо классташтарым мени жардана карап тургандай эки жакты айландыра карайм. Анан башымды акырын чайкап, эңги деңги абалда минтип шыбырап коем. Кызык. Бул эмнеси я?